Ушул жол биздин ушу ковид тартына бир даба боло турган жол болуп атат. Акыркы бир жуманын ичинде 20дан ашык кишиге эксперимент жасадык. Кошунан катуу ооруп аткан 48% пораженный. Аны эме кылдык. Аны алып бардым, уже 15 күндөн бери катуу ооруп аткан. Бүгүн болсо мына акыры бирөөнү сурандык, ошол ооруп аткан 50% пораженный болуп калыптыр, двухсторонний пневмония болупчу. Аныкы бүгүн таптаза чыкты. КТдан өтүп келди. Анан ошон үчүн биз силерге баягы жарыялап коелу деп чечтик. Бул хиджама ыкмасы эч кандай медициналык ыкма катары лицензияланган эмес. Эч кандай медициналык ыкма катары ошол пневмониядан болобу, ковидти дарылоодо болобу тастыкталган ыкмалардын катарына кирбейт. Бул ыкма клиникалык протоколдордо дагы бекитилген эмес. Ошондуктан хиджама ыкмасы менен келип дарылангыла, ушул хиджама ыкмасы бирине бир абдан эффективдүү дарылоо ыкмалардын бири деген ойлордон алыс болуп, андай дарылоо ыкмаларын жүргүзгөн адамдарга барбаңыздар.